Саламатсыздарбы, урматтуу физика, астрономия мугалимдери жана ошондой эле астрономия боюнча кызыккан замандаштар. Бул видео астрономия жана солнечная система деген ушул эки приложение боюнча түшүндүрмө. Бул эки приложениени тең Play Market'ten установка кылып аласыздар, көчүрүп аласыздар, андан кийин иштетебиз. Бул негизинен билим билгичтиктерин сыноо үчүн иштеп чыккан программа. Мисалы үчүн бул солнечная система дегенди алдык. Бул жерден Play'ди басабыз жана бизге мондой тесттик тапшырмалар келет. Вопрос. Биринчи суроо, 7 суроо бар экен бул жерде. Азыр Земле Солнце кажется желтым, но какой его настоящий свет? Күндүн өзүнүн түсү кандай дейт бизге. Сарыдай көрүнөт, бирок анын түсү кандай дейт. Эгерде туура жооп берсеңиз, түшүндүрмөсү чыгат эмне үчүн экен. Эгер ката болсо ката дейт. Мисалы үчүн бизге азыр сарыдай сезилет. Сары деген бассак, жок, туура эмес дейт. Күндүн негизги түсү ак. Мына бул жерде түшүндүрмө турат. Күн өзү ак түстө дейт. Эмне үчүн бизге сары түстө көрүнөт? Бул жерде түшүндүрмө. Жабабыз. Андан кийинки суроо. Сколько времени требуется солнечным лучам, чтобы достичь Земли? Так, 8 минута 20 секунда. Күндүн нурунун жерге жетүү убактысы. Свет движется со скоростью 300 000 километр секундасына. Жарыктын ылдамдыгы 300 000 километр секундасына дейт. Демек аралык 150 миллион километр болгондуктан 8 минут 20 секундада күндүн нуру жерге жетет. Кийинки күн эмне? Бул планетабы, кометабы, астероидбу же жылдызбы дейт. Жылдыз. Чындыгында күн жылдыз дейт. Бул чоң күйүп турган газдардан турат деп бул жерде ошол күн жөнүндө маалымат берилген. Кийинки суроо. Жанакы эле суроодо берилди, өзү жооп берилген бул жерде. Күн менен жердин аралыгы 150 миллион километр квадрат. Күн эмнеден турат дейт. Так, водороддон. Закрыть. Как долго существует? 4,5 миллиард жыл. Эгер туура эмес жооп берсеңиз, мисалы үчүн бул жерде мынакей ката деп чыгат. Туура жооп берсеңиз, ошол туура жооп жөнүндө бул жерден маалымат чыгат. Кийинкиси ушинтип маалыматтарды алсаңыздар болот. Бул ушул солнечная система деген приложение. Эми астрономия деген приложениени ачабыз. Бул дагы ошол астрономия боюнча суроолор. Бул жерде 4 блоктон турат. Общее знание, распознавать изображения, солнечная система и планеты деп. Общее знаниеден көрөлү. Мисалы үчүн базовый, бунун ичинде 4 тест бар. Эгерде туура эмес жооп берсеңиз, мисалы үчүн бул жерде солнечный системада 8 планета бар. Мына туура эмес жооп берсек, туура жоопту бизге көрсөтөт. Планеталар боюнча, мисалы үчүн радиус, Земля. Эгерде ушундай жарыя чыгып калса, бул жерден X'ти басып жаап кое бересиздер. Сүрөт аркылуу исследование космоса. Так,
Так, Аполлон 11. Бұл эмненин сүрөтү? Так, бұл спутник 1 экен, адаштык. Ушул сыяктуу өзүңүздөрдүн билим иштигиңиздерди текшерсеңиздер болот жана ошондой эле мага окшоп билбеген сурооңуздар болсо ошол жерден жооп ала аласыздар. Эң сонун программа, экөөсү тең абдан керектүү программалар.